Assalamu alaikum dostlar. Карагойдун кышкы көрүнүшүн көрдүңүз беле? Аппак кар жамынган кышкы Карагой биздин бүгүнкү чыгарылышыбызда. Өзүңүз эле көрүп, жыргап кете бербей, мол дрондар аркылуу сиздерге көргөзүп беребиз. Сиз менен аягына чейин болуңуздар. Бул биздин мекен, бул биздин мекен. Бийик тоолор менен көк асманды тиреген. Кош келиңиздер, кош келиңиздер. Кыргызстан деп аталган куттуу жери бизге бул биздин мекен. Жүргүлө, үчөөбүз жаштырабыз. Биринчи местага эмне коебуз? Стейк. Көк асманды тиреген. Кош келиңиздер, кош келиңиздер. Тейлигенин кыргыз элинин жерине. Otobüstani balorun çınçınında mından nara kim bilir? Oh kim bilir? Otobüstani balorun çınçınında mından nara kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Oh kim bilir? Aleyküm. Selamun aleyküm. Gel uçuruşpay. Жақсың ба? Атың кім? İbrahim gel bir iki sen de. Onu cep koyalım bizden belek. Senin atın kim? Cumhuriyet gel kolunlar. Молодец. Жақсы оқуғылар, сауыңар. Азамат. En başta tutup kollar degesin. Эгерде сиз эс алууга бара жаткан болсоңуз, дал ушундай кырдаалга келбеш үчүн сизге бийик, жаңы, сапаттуу автоунаа керек болот. Өзүңүзгө жаккан автоунааны ала албай жүрсөңүз, же машинаңызды чоңойтууга мүмкүнчүлүгүңүз же акчаңыз жетпей жаткан болсо, анда сизге Leasing Express'те сунуштайбыз. Leasing Express'тен сиз өзүңүзгө керектүү автоунаанын бардык түрүн алсаңыздар болот. Ошону менен катар эле атайын техника, даяр бизнеске керектелүүчү бардык буюмдарды 1 жылдан 4 жылга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Шарттары жеңил, өзүңүзгө болгон паспорт, айдоочулук куөлүк жана жашаган жериңиздерден тастыктама керек болот. Сиз алып жаткан кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн баасынын 25%-ын баштапкы төлөм катары төлөйсүз. Ал үчүн экрандагы номерлерге гана чалышыңыз керек болот. Достор, биз кыйналып кысталып атып болсун, Карагой айылына кирип келдик. Айлананы карасаңыздар, аппак, кадимки эле кыштын атмосферасы. Азыр буйруса, мындан ары. Сонун контенттерди тартып келебиз, азыр көрөсүңөр. Деңиз деңгээлинен 1900 метр бийиктикте жайгашкан Карагой жайлоосунун кооздугуна суктанып бүтө албай турабыз. Көзүбүз уялып турат бул жерде аппак кардан улам. Буюрса ушул атмосфераны камера аркылуу дагы сиздерге көргөзүп берүүгө аракет кылабыз. Акку болуп учкун келет, айдай сулуу кезимде, асмандагы жылдыз болуш, ал сезимде. Жылдыз болуп учкун келет, жакшынакай кезимде, жер жүзүндө адам болуш. Негизи Карагойго жөнөгөндө биз ушундай кар бар экенин билген, биз элестеткенбиз. Анан Исхактан балонуң кандай деп сурасам, сезонка деген кышында да, жайында да айдаса болот деген түшүндүрөт. Бирок мынчалык эмес да, туугандар, мынчалык эмес да, карагылачы могул ысыйды. Муну билгенде балон алмаштырмакпыз да. Ооба, билгенбиз, кар бар экен, муз бар экен. Бирок бир нерсени эске алыш керек, музду сыйгалак менен
Жакшысыңбы? Эсол. Кандайсың? Атың ким? Бек болсын. Бек болсын. Молодец. Чана тепкенге дөң бар бул жакта? Жалгыз өтүп атасың. Салкам. Салбайын деп башты жерге салбайын деп көк жылғаяқ, хей көк жылғаяқ, хей көк жылғаяқ. Есте қалды ошондогу бир кышубак, көңүлдөрдө кубаныч шаттык улап, сыйгаланып жыгылды бир сулуу кыз. Азыр биз жаштыкты эстеп чанатыбыз. Жайды сурап, алды сурап, эй жайды сурап, эй алды сурап. Бул мен жол тандабас, жел тийбесим. Азыр Бектур экөөбүз жарышабыз. Бектур экөөбүз жарышабызбы? Сонун табихаты кышындагы карарган жер жамыны күмүш карда. Бектур калып кетти. Жүргүлө үчөөбүз жарыштырабыз. Биринчи местага эмне коебуз? Стейк биринчи. Второй. Еш. Кто чемпион, кто? Кто легенда? Болбойт болду. Жеңилген күрөшпөй өтүп болду. Стейкти умутта айтып койчу. Стейкти искалбытты. Чушнак. Болду кам, рахматчы. Кам, биринчи орунду ким алды ошону айтып койчу. Сиз. Экинчи орун ким болду? Достор, азыр болсо жаштыкты эстеп чана тептик, өзүнчө эле бир адреналин болду. Анан эң жаккан жери бул. Жарышта биринчи келген ол. Стейк утуп алдым. Стейк жейт, биз алып беребиз десең. Мен кичине арзаныраакка түштүм, суу эле алып берем. Бирок мен дагы стейк жейм. Бул жарышта эң негизгиси эмне чечип кетти? Вес чечти, вес. Мен нормум. Точно, вес чечип кетти. Мен өз негизи экинчи келатым беле да. Вес жетпей калган, биякта артырек акыл менен өтүп кетти да. Мындай вес бар экен да, буда нормальный вес бар экен. Кирпигиңден шүдүрүмдү седерип, мен уктабайм түндө сени сагынып. Мен тарынам бирок мага тарынба. Мен сагынам жаным, мени сагынба. Сезимдердин сересине чыгарда. Sen kabılma, men kabılgan tağdırga. Sezimlerdim seresine çıgarda. Sen kabılma, men kabılgan tağdırga. Канчалаган кыйынчылыктарга карабастан Карагой оргуна келдик. Бул жакта өзгөчө бир боздук. Карагайлардын үстүнө жаңы эле кар жаап, аппак болуп калган. Азыр буйруса ошол жерде мыкты видеолорду тартабыз. Окубачы ыйлап жазган катымды, сен көрбөчү көздөн аккан жашымды. Мен сүйүнүм кай же. Негизи Ош шаарына эң жакын мындай эс алуучу жай бул Карагай жайлоосу. Жайында көпчүлүк адамдар бул жакка келип эс алып кетишет. Ал эми кышкысын баняга же иштер менен эле келип калышпаса, мындай жолда татаал мындай эс алып келгенге эч нерсе жок. Болгон табигаттын сулуулугу гана бар. Эми ошол эле учурда аларча менен салыштырып айтып кетсеңиз. Аларча дагы өзүнүн кооздугу менен
Анан сонун карагайлары менен белгилүү. Ошонун ичинде сонун кылып мейманкана салып койгон. Ошол эле жерде сонун кылып кышында барып жатып эс алуучу коттедждерди салып койгон. Ошол себептен ал жерде жайында дагы, кышында дагы, күзүндө дагы айтор 4 мезгилде тең адамдардын саны үзүлбөйт, туристтердин саны үзүлбөйт. Эмнеге Карагойду антсек болбойт? Анткени эгерде жол жакшына боло турган болсо, болгону 2 саат аралыгында ушул жерге жетип келесиздер. Машина ушул жерге чейин келет. Балким ошондой шарт түзүлсө, бул жакка дагы бир өзүнчө бир туристический жай болуп калмакта турабы? Эң туура. Машина өйдөгө чыга албай калган үчүн ылдый жакка токтотуп эле келдик. Качып пешком кетип атабыз. Буюрса бул жака дагы бир жарым саат жол бар. Андан кийин сонун локациялар келет. Ошол жактан бир-эки кадр тартып ролик тартканча сиздерге көрсөтөбүз. Сезим толкундап бир сага болсуна, махаббат жолуна умтулар. Кабарың билбей жүрөк кагылып сен. Биз ушул жерде көрүш үчүн 2,5 сааттан бери жолдо жүрөбүз. 3 саат. Сен лысый баллон. Жамалың чиркин сүрөт, алыска кетсем жүдөп, сагынам, сагынамын, сагынам. Чынында достор, Ош шаарында кар жок болгондугуна байланыштуу кышты сагынып калган экенбиз. Кыштын өзүнүн керемети, өзүнүн сулуулугу бар. Ошол сулуулукту Карагой жайлоосунан көргөнүбүзгө биз кубанычта болуп турабыз. Балким камера аркылуу сиздерге кичине болсун атмосфера тартып алсак, анда биз өз максатыбызга жеткен болобуз. Негизи Карагой коругу жайында да, жазында да, күзүндө да козса, биз болсо кышкысында көрүп кетип атабыз. Буюрса бул жакта эң жакшы видеолорду тартканга аракет кылдык. Жакшы чагыш болду. Сиздер менен коштошпойбуз. Бул чагышты YouTube социалдык баракчалардан жана УТРК Ош телеканалынан көрө аласыздар достор. Коштонча. Эгерде сиз эс алууга бара жаткан болсоңуз, дал ушундай кырдаалга келбеш үчүн сизге бийик, жаңы, сапаттуу автоунаа керек болот. Өзүңүзгө жаккан автоунааны ала албай жүрсөңүз, же машинаңызды чоңойтууга мүмкүнчүлүгүңүз же акчаңыз жетпей жаткан болсо, анда сизге Leasing Express'те сунуштайбыз. Leasing Express'тен сиз өзүңүзгө керектүү автоунаанын бардык түрүн алсаңыздар болот. Ошону менен катар эле атайын техника, даяр бизнеске керектелүүчү бардык буюмдарды 1 жылдан 4 жылга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Шарттары жеңил, өзүңүзгө болгону паспорт, айдоочулук куәлик жана жашаган жериңиздерден тастыктама гана керек болот. Сиз алып жаткан кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн баасынын 25%-ын баштапкы төлөм катары төлөйсүз. Ал үчүн экрандагы номерлерге гана чалышыңыз керек болот. Күнүм болуп басманда ширин, сен ардайым күлүп жүр. Канчаралык ортодо болсо да сүйөрүмдү билип жүр. Жалгызырым болсо да дүйнөдө ырдаганым сен болмо. Алыр кезип баламды ширини, миң дастанга тең болмо. Сен мага керексиң, тагдырыма белексиң. Тогырымда гүлгө окшош махаббатым, бактыма себепсиң. Махаббатым, бактыма себепсиң. Азыл жаштык казгырап шириним, аптабына бой бербе. Агымы күч дайрадай, анын ишенчимди кой бербе.